Мына ошентип Рамазан айына дагы кирип келе жатабыз. Мен чын жүрөгүм менен кимдин ишенимин актабай калсам, кимдин идеалдуу бир көргөн күчтүү айымы болбой калсам, кимге иманым ушунчалык слабый болуп калса, бир ошол жолуктан көрсөткүч болуп калса, албетте эми кечирим сураймын. Бирок кимде ушунчалык бир карыз болуп жүрсөм бирөөгө, же кимге бир тыйын карыз болсом, кимден кечирим сурашым керек болсо, менин WhatsApp номеримди табышыңы эле менин менеджерим аркылуу мага чыксаңыздар болот. Айтор, мен бул орозого дагы таза ниет менен, чын жүрөгүм менен, эч кандай карызым жок, эч кандай эч кимди капа кылбай киргим келет. Ошол анан кийин толугу хиджабта жүргөн эмес экенимди билесиздер. Анан өзүм келин болбогондон кийин бир дагы үй бүлөнүн келини эмесмин. Анан келиндик жоолукту салбай азырынча мына бойдок айымда жүрөйүн эле деп чечтим. Буюрса алдыда жакшылыктар болот, жакшы ниет коюп атамын. Толугу менен хиджабка кирип, бир баш менден акылдуураак, бир баш менден күчтүүрөөк, бир баш менден динден дагы аябай жакшы ошол бир алдыга мени жетелеп кеткен Аллах Таала жакшы бир инсан берсе, мен дагы турмуш көрүп, мен дагы бир жүрөгүмө тынчтык алып, мен дагы бүт жака жанталашып эле иштеп эле эркектин да аялдын да жумушун жасай бербей, мен дагы бир сонун бир аял болуп жашагым келет. Ошол бакытты мага эле эмес, чексиз эле ушундай нерсеге ким муктаж болуп аткан болсо, ушуну бардык айымдарга берсин дейт элем. Айта турган нерсе, мен мындай да, сен хиджаб кийдиң элең, эмнеге чечтиң деген сөз болуп атат. Чындыгында толугу менен хиджабта жүрүш үчүн көп мындай инстаграмга чыкпай, скромная мусульманка айым болуп, скромная баягы өзүңдүн баягы жүзүңдү дагы улам эле жарнамалагансып чыгара бербей, бош кийинип, мен көргөндөй эле мындай толугу менен шымданып, спортивный кийинип, жолуктардын үстүнө кепка кийип алып жүргөн көрүп атасыздар. Ошонун баардык көрүнүштөрү өзүмө деле жаккан жок, чынын айтканда. Кие турган хиджабымды дагы мен өзүнчө бир образымда, өзүмдүн дагы бир ичимдеги ниетимдеги идеалдуу бир хиджаб жана аялдын, айымдын дагы бир ушундай муслиманын образы бар. Ошондой дагы өзүмдү көрөм, ошондой дагы көргүм келет, ошондой дагы болот деген ниеттемин. Айта турган сөзүм, быйыл мен орозо мынакей учурунда эч кандай ресторан, кафелерге, кандайдыр бир чогулуп аткан жактарга, ооз ачканга барбаймын. Анткени 30 күн бою биз кайрымдуулук азыр полностью мынакей графигибизди түздүк. Муктаж болгон биздин 600 жакын ДЦП балдарыбыз бар. Биздин муктаж үй бүлөлөр бар. Ошолордун оокат кылып кетишине, ошолордун бир күндүк өзүбүздүн бир кафеге барып жей турган тамагыбызды ошол кайрымдуулук жасап, садакада бирге, садака жария деген биздин ушул долбоорлорубуз бар. Эртең эле мынакей Беловодскийге кетип, ошол жактагы подгузник берип балдарга жыл сайынкы жасаган өзүбүздүн баягы кылып жүргөн иштерибизди жасай беребиз. Таза сууларды чыгарып, кайсыл бир жаңы конуштарды мынакей качандан бери аткарылбай жаткан нерселерди дагы мамлекетти карабастан биз дагы мамлекетке эмне кылдык деп суроо берип эле өзүбүз аракет кылабыз да. Ооз ачарларга бара албайм жана ооз ачарларга чакырбайм. Акчасы бар, өздөрүнө өздөрү тамак алып жей ала турган, өздөрүнө өздөрү кам көрө ала тургандарга мен быйылчалай көңүл бура албайм. Ошол бир ай көңүл бурбайм деп айтмакчымын. Анан бүт ошол кимдин быйыл ниети бар болсо, бир үй бүлөгө бир садака жасайм, ошо бир үй бүлөнүн бир айлык унун, картошкасын, этин алып берем десеңиздер, менде аябай контактлар көп. Бүгүнкү күндө ошо 600 жакын ДЦПсы бар, жалгыз бой энелердин кыйналып аткан, бир үй бүлөдө 2-3 ДЦПсы бар дагы энелер бар. Келгиле ошолорго биргеликте бир быйылкы орозону бир башкача нукта өткөрөлүп, бир башкача кайрымдуулукта бир кафелерге барып отуруп алып, ошол баягы эми ошол орозонун түпкү тамырын карай келсек, эмнеден баягы биз өзүбүздү сакташыбыз керек. Албетте жаман сөздөрдү дагы токтотушубуз керек. Бирөөнү ушактаганы, гыйбат кылууну, айтор, ким карыз болсо карыздарыңарды кутулгула дейт элем. Мага дагы карыз болгон инсандар бар. Өзүңөр билесиңер эми кандай кыласыңар. Бирок аз дагы болсо чалып, сурап, кичине бир мындай сөзгө келип койсоңор деп суранат элем. Алган ошол быйыл мына ушул орозо мезгилинде ким мага карызымды кайтарып бере турган болсо, баардыгын кайрымдуулукка бергенге, баардыгын муктаждарга бергенге мен мынакей Аллах алдында сөзүмдү беремин. Алыс кетпей эле ошол эле
азыр компаниялардын аттарын айтпай турайын, бирок ошол эле чет өлкөдө бир эки компаниялар көптөгөн суммага 50-60 мың долларга чейин акчаларымды бербей жүргөн мезгили, ушул эле Бишкекте эле жүргөн бир эки ишкерлер 20 мың 30 мың доллардан акчаларымды дагы берип бере албай жүрөт. Өздөрүнүн айдаган машиналары дагы кымбат, жашаган жашоолору дагы өтө сонун. Бирок алардын баардыгын өздөрүнө коеюн, жайна коеюн. Мен дагы бүгүнкү күндө көптөгөн чыккынчылыктардан араң өзүмө келип аткан учурум. Мен дагы көптөгөн көп удаарларды алдым, көптөгөн жүрөк жактан, көптөгөн ден соолугума байланыштуу нары барып бери келген күндөрүм болуп атты. Бул менин жашоом экен. Мага ооруп аткан мезгилимде мен эч кимге керегим жок экенин түшүндүм. Оорубай гана качан сен укмуш болуп жүргөн мезгилиңде, энергияң толуп турган мезгилде гана баарына керек экенсиң. Бияка келип бер, тияка келип бер, тигини реклама кылып бер, муну кылып бер, Анжелика бияка келип муну кылып бер. Адам ошон үчүн ден соолукта жүрүш керек экен. Адам ошон үчүн күчтүү болуш керек экен. Адам дайым энергияда жүрүш керек экен. Бөксүбөйлүк, соолубайлык, кичине ылдый болсок дагы чөгүп кетпейлик, бийик болуп кетсек учуп кетпейлик дейт элем. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Буюрса кийинки мен ушундай шашпай сүйлөгөн бир стористеримде өздөрүмдүн бизнестерим тууралуу айтып беремин. Кандай тыйындан, кандай окуулардын аягында, алкагында чарчап турамын, кечиресиздер. Көптөгөн күнүмдүк 4-5 прямой эфирлердеги зумдар, көптөгөн билим алмашуулар, дагы ошондой эле көптөгөн энергияны талап кыла тургандай кандай дагы жумуштарды жасап, кандай ар бир тыйын үчүн алып урушуп, ар бир тыйын үчүн ушул жакшы жашаш үчүн, Кыргызстанымда жашаш үчүн, Кыргызстанда жакшы машина айдаш үчүн, Кыргызстанда жакшы үйдө жашаш үчүн өзүмдүн бүт аракеттеримди кылып келатканымды дагы тотпой чачпай айтып берем. Розаңыздар кабыл болсун. Мен ушундай рилстерди тартып турам, шашпай сүйлөп 7 мүнөт 10 мүнөттөн. Сиздер болсо мен менен сүйлөшкөндөй бир сезимде рилстерди шашпай коюп алып уга бергиздер. Алтындарым, мен сиздердин комментарийлериңизди дайым окуйм. Мен адаммын, менин көзүм бар, Аллах берген, түшүнүгүм бар, аң сезимим бар. Көрмөксөн, билмексен, укмаксан эч качан болбойм. Анан жолугуңду дароо чечип албаптырсың, молодец. Анан кайра жолук салынып алыптырсың, молодец. Кайрадан сен башыңа бир нерсе кийип жүрөсүң, капюшонун кийип жүрөсүң, чечиш сага кыйын болот аткы деп айтыр. Ошончолук бир көп ойлорду жазган мен алтындай болгон катталуучуларыма кайрылуум. Мен жолугумду чечтим деп айткан дагы жокмун. Мен негизи жолук салынып жүргөм, хиджаб эмес. Анан жолукту чечкенимдин себеби мындайда. Мойнумдун бир аз сантиметри ачылып биягынан, анан кичине чачтарым мындай аркага байлаганда, могу жакта майда чачтарым кичине чыгып калат экен да. Ошол майда чачтар чыгып калганда толтура адамдар жазып, мынча тал чачың чыкты, мынча күнөөгө баттың деген сайын эле мен ойлодум. Баягы жолук. Анан мен ошо ойлодум. Же хиджабчан эмес, же жолукчан эмес болбойн. Жолук салынгандай баягы бизде келиндер жолук салынат да, блогер келиндердин арасында өзүм келинге окшоп жүрөм. Же күйөөм жок болсо эле өзүм келиндин образында да жүргүм келбеди. Сиздер туура түшүнүшүңүздөр керек. Мен буюрса хиджаб салынамбы, же жолук салынамбы. Мен дагы жакшы турмушка чыгып, жашмын, өзүмдүн жеке тагдырымды, турмушумду алып кетсем, жолдошумдун каалоосу менен балким хиджаб кийетирмин, мени умрага алып барат, жетелеп барат, чоң ажылыкка барат деген, апарат деген чоң өзүмдүн ниеттерим бар. Аллахтан деле мен өзүмө бир элестетип, жакшы бир кадам, бир баш бийигирээк, өйдөрөөк бир мырзаны суранып келем. Ал дагы болсо маңдайымдадыр. Канча жыл болсо, канча күн, канча ай болсо дагы күтүп, мен деле өзүм бактым менен, өзүмдүн жолум менен туура кетким келет.